Жалал Абад областынын Алабука районундагы Бозумчак кенинде 2008-жылдан бери Казакстандык Газ Минералс Бозумчак компаниясы иш алып барат. Расмий маалыматтар боюнча аталган комбинатта жалпысынан 1000ден ашык адам эмгектенип, алардын 95%дан ашыгы Кыргызстандын жарандары. Ал эми ген чыккан жерге жакын жайгашкан Көкташ жана Көксерек айыл өкмөттөрүнөн иштегендер 30%дан ашыкты түзөт. Казакмыз болбогондо биз көп отуруп калмакпыз. Кризиске учурамакпыз. Жаштарыбыз бар кетип калмак. Азыр эми жакшы, мына абдан жакшы зарплата менен камсыз кылып атат. Шарттары абдан жакшы. Ген байытуучу Бозумчакта иштегендердин шарты, алардын коопсуздугу, жашап эс алган жайлары жана тамак ашы жогорку деңгээлде. Мында 15 күндөн айына 2 мөөнөт менен эмгектенгендердин айлык майыналары да жогору. Ошондон улам бул жерге келип иштөөнү каалагандардын саны арбын. Газ Минералс Бозумчак компаниясынын келиши менен ген чыккан Көкташ айыл өкмөтүндө болуп көрбөгөндө жакшы өзгөрүүлөр башталган. Мыйзамга ылайык ген тармагындагы салыктардын баары түздөн-түз жергиликтүү айыл өкмөткө түшөт. Анын негизинде компания келгичекти. Көкташ айыл өкмөтүнүн бюджети 720 миң сом болсо, бүгүнкү күндө ал 60 миллион сомдон ашкан. Ошентип карамагына 6 айыл кирген Көкташ айыл өкмөтү азыр Кыргызстанда дотациядан чыккан аз сандагы айыл өкмөттөрүнүн ичинен эң байы десек ашыкча болбойт. Көкташ айыл өкмөтү Өзбек Республикасы менен 95 километр аралыкта чектешип, райондук борбор Алабукадан 110 километр алыстыкта жайгашкан. Аймак элинин соода сатыгы жана Кыргызстанга кирүүчү каттамдары чектеш болгон Наманган областы аркылуу жүрчү. Бирок союз тарагандан кийин жылдан жылга катаалдаган чек ара өтмөктөрүндөгү текшерүүлөр кийин кыргыз жарандары үчүн такыр эле жабылып, айыл аймагы анклав сыяктуу болуп калган. Өзбекстан менен катташыбыз бир мезгилде ушул Өзбекте баягы Кыргызстан менен Өзбекстан бөлүнгөн мезгилде мен 2 сутка Наманган областындагы таможняда жатып чыккам. Жолдун азабынан. Ал мезгилде пенсияны дагы, пособияны дагы мен ташуучумун. Мындан тышкары электр энергиясында Өзбек Республикасынан алып, кыш мезгилинде суткасына 1-2 саат гана жарык берилчү. Газ Минералс Бозумчак компаниясынын келиши менен Көкташ айылы электр энергиясы боюнча көз карандысызга жетишип, 31 километрден ашык жаңы унаа жолуна ээ болгон. 1,5 саат күйөт эле. Анан Өзбекстан башка мамлекет, эч кимге дардиң айта албайсың. Калаган убакта өчүрүп коет. Даже айтып атпайм, кол телефонду зарядтап алышка успет кылбаган күндөр болгон да. Жакынкы жылдарга чейин эле караңгылыкта жашачубуз деп айтсак болот. Анткени светти Өзбекстандан алчубуз. Анан ушул Газ Минералс Бозумчак компаниясынын жардамы менен бизге свет үзгүлтүксүз азыр күнү түнү өчпөйт. Бардык ошол свет менен иштөөчү нерселер бардыгы иштейт. Жашоого ыңгайлуулук түзүлдү деп айтсак болот. Азыр энди Кудайга шүгүр, ушу казакмыз фирмасына келип бери аябай жакшы болуп калды. Жашоо шарттыбыз жакшы, светтер үзгүлтүксүз күйөт. Газ Минералс Бозумчак компаниясы 2012 жылдан тартып, аталган аймакта калкты иш менен камсыздоо боюнча так пландарды иштеп чыгып, эки тараптуу меморандум түзүлгөн. Анын негизинде 4 кооператив ачылган. Алардын бири Хафиза Байназарова жетектеген тигүү цехинде азыр 7 аял иштеп, айылдын муктаждыктарынан сырткары компания менен ири келишимдин негизинде иш алып барышат. Үзгүлтүксүз Казакмыс Кыргызстан компаниясы менен келишимдин негизинде алардын заказдарын аткарабыз. Азыркыга чейин өткөн жылы 2016 жылы 2 миллион сомдук заказды аткардык. Компания айылдык айым Алмакан Арзыматовага жардам берип, мөмө ширелерин даярдоого көмөк көрсөткөн. Учурда анын ишкананы кеңейтүү пландары бар. Бу ишкананы кеңейтишке көзүм жетип калды. Кудай кааласа дагы бир ишкана, кошумча ишкана ачып атырык. Буга мен 15 адамды иш менен камсыз кыла турган чоң бир цех ачылып атыры. Мен көрөк ошо колумда жок үй бүлөлөр менен иштешем. Олар багындагы нерсени кайга апарып сатышка жанагы жок, кудурети жок. Ошолор менен сүйлөшүп, мен товарын сатып алам, нак акчага. Ошолорго кошумча киреше кирип атыры. Мындан тышкары компаниянын жардамы менен 400 квадрат метрге күнөскана негизделген. Азыр анда өстүрүлгөн жашылчалар толугу менен Бозумчак ишканасына өткөрүлөт. Чакан ишкерлер менен катары комбинат карапайым калк өндүргөн эт, сүт, жашылча, мөмө жемиш сыяктуу азыктардын бардыгын ген байытуу комбинатында тамак аш даярдоодо пайдаланат. Эт менен камсыз кылышат бул жердеги элдер. Картошка алабыз элдерден, пияз, сабиз, алма чыгылса, жергиликтүү эл эмнесин сата алса, бүт эле биз ошолордон алып, аларды иш менен камсыз кылышка аракет кылабыз да. Алабука районунан жакында мынакей жумуртка ала баштадык. Мурда Бишкектен алып келет элек.
Казминералс бозумчактын колдоо көрсөткөн тараптары көк таштыктарга арбын. Учурунда караңгылыкка чулганган айыл аймагында азыр түнкү чырактары күйүп турат. Мындан тышкары компания Тоген тармагындагы адистерди даярдоону да өз колуна алган. Бул багытта Бишкектеги академик Үсөнгазы Асаналиев атындагы окуу жайда 10дон ашык бала окуп билим алат. Алардын алды учурда ген байытуу ишканасында эмгектенүүдө. Бул жакта бизде казакмыз минерал бозумчак окутат. 9 баланы окутуп аткан болчу. Азыр 5-өө бүтүп, өзүнүн испериз менен иштеп атат бозумчакта. Быйыл 4 бала бүтүп атабыз. 4-өбүз ар башка факультетте. Быйыл жакында передиплом практикага кетип атабыз. Ошо бизде окуткан казакмызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Контрагын өздөрү төлөйт 1-курстан 5-курска чейин. Бул адистер ошол компаниянын өзүнө сөзсүз керек. Булар ошол айылдын тургундары, ошол жерде жашайт, алар эч жерге качпайт, ал жерге барып иштешет. Эгерде ушул балдар татынакай бүтүп 5-курска чейин окуп диплом ала турган болсо, биринчиден бизге дагы жакшы болот, себеби дегенде биздин кадрлар. Анан эртең баары ошол бозумчак иштеп калса, бозумчак бирден бир күчтүү компаниялардын бири. Менимче алар өзүнүн жанагы кесиптик деңгээлин аякка барганда да жогорулатышат. Муну менен токтоп калбайт. Алардын өздөрүнө жакшы. Дагы бир нерсени айтып коеюн, бозумчак жеке эле бул жагы менен бизге да спонсорлук жардамды берип атат. 2015-жылы булар бизге аудиториябызды татынакай кылып, ремонт кылып, полностью өздөрү контроль кылып жасап беришти. Мен ойлойм, бул башталышы. Кудай кааласа bundan дагы жакшынакай жардамдар болот го деп. Казминералс бозумчак компаниясы салган жаңы жол Көкташтан тартып Көксерек айыл аймагы аркылуу өтөт. Той этегиндеги айылда суу ташып көпүрөлөрдү сел алып кеткен чоң көйгөй бар. Азыр мына ушундай 2 көпүрө толугу менен жаңыдан салынган. Мындан сырткары Көксеректиктерге компания жетекчиси Ильяс Тулекеевдин демилгеси менен бозумчак долбоор ишке киргенден тартып социалдык өнөктөштүк тууралуу меморандум түзүлгөн. Ага ылайык Теңге айылындагы оорукананын төрөтканасы, терапия жана үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү толугу менен оңдоп түзөтүүдөн өткөн. Içinde ысык суумузду ак суу кылып берди, палаталарыбызды бөлүп, уютный кылып, бир гана ремонт кылып эле бербестен бизге кроваттарды дагы, мондай мебелдерге жардам берди, столовойбузга жаңы стол стулдарды койдуртушуп, микроволновой печ для больнойлорго тамакты ысытканга шарт түзүп берди. Холодильниктерибиз жок болчу, родильный отделенияда терапия бөлүмүндө тамак аштар сактаганга бизге 2 холодильник берген. Азыр кыштын күнү мындай жылыта албастан роддомдорду төрөт бөлүмүнө биз кошумча эмелерди сайып, төрөтчүбүз аялдар кыйналчу. Азыр андай эмес, бизде шарт вообще башкача. Мурунку шарт менен азыркы шартты салыштырып болбойт. Биз өтө кубанычтабыз. Палаталарыбыз өтө жылуу, жакшы ысыйт. Анан 2015-жылы биздин поликлиникабыз бар ушул эле жерде. Поликлиникабызды дагы толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүп берди. Поликлиникабыз дагы талапка жооп берет, баардыгы жакшы. Азыр келген оорулардын баардыгы бизге ыраазычылыгын билдирип, биз эле менен эмес, казакмыздын кандай бизге жардам берип атканын баарды билишет. Элге ушунчалык көргөндө мен казакмызга өтө эле ыраазымын мындай. Себеби ичине кирсең уютный мындай. Жаткан палаталарыбыз үйүңдө да печке от жагып дагы мындай ысыта албайсың. Компания ушул эле айылдагы 3 кабаттуу орто мектептин полун жана жылытуу системасын да жаңылаган. Быйылкы окуу жылында ушул электр жылытуу системалары биротолу иштетүүдөн чыгып жараксыз болуп калган. Мына ошолорду толук 270 000 сомдук акчага бүтүрүп беришти. Бул мектеп 3 кабаттан турат. Мурунку мезгилде окуучулар сырткы кийимдери менен отурушуп окууга болгон мүмкүнчүлүктөрү аз болуп, өтө кыйналышчу. Ал эми азыркы мезгилде ушул компаниянын жардамы менен өтө жакшы жылуу, жарык кабинеттерде окуп атышат. Андан мурунку 2013-14 окуу жылында дагы биздин кабинеттерде линеум салынып, эскилиги жетип, Союздан бери жыртылып калгандыктан анын ордуна атайын полдорду 20 кабинетке жасап, 1 миллиондон ашык жардамдарды көрсөткөн. Мындан тышкары орто мектептин базасында айыл жаштарын спортко тартуу максатында күрөш секциясы уюштурулуп, керектүү инвентарлар алынып берилген. Компаниянын жардамы менен биргелешкен жана кош болот айылдарындагы мектептер да ремонттон өткөн. Ал эми Көксерек айылындагы жеткинчек бала бакчасы ири суммадагы оңдоп түзөтүү иштеринен кийин 90 орунду болуп ачылган. Компания бул гана эмес, ар бир даталуу күндөрү балдарга жардамдарын аябай келет. Каражаттын жетишсиздигинен ремонтторубуз жакшы болбостон келип, анан казакмыз
ишке киргенден кийин бизге көбүрөөк жардам берди. Биринчи тамчылар өтчү эле Шипырдан биздин ошо шипырыбызды жаңылап берди. Чатырын, балдар бакчасын. Андан кийин 1 миллиондон ашык суммага балдар бакчасынын бир жак тарабын капиталдык ремонттон өткүзүп берди. Ошондой эле терезелерин дагы алмаштырып беришти. Бизге ошо бөөктөр үчүн майрамдарда дайыма жардам көрсөтүп келишет. Бир акцияларды өткөрүп беришет. Ошондой эле сырткы беседкаларыбызды жаңылап бергенге жардам беришти. Мындан тышкары Кош Болот айылында жаңы ФАП курулган. Ошону менен катары Көксерек айыл өкмөтүнүн имараты оңдолуп, маданият үйүнө зарыл эмеректери алынып берилген. Маданият үйүнүн эмеректери эскилиги жетип, президенттин тарых жана маданият жылына карата отургучтарды алып берди 697 миң сом. Айыл аймагындагы милиция бөлүмүнө да компания жаңы имарат салган. Азыр андагы бир адамдан турган штат 7ге чейин көбөйүп, кызматтык Нива унасы берилген. Ошону менен катары айыл аксакалдардын өтүнүчү да четте калган эмес. Анын негизинде эски мечит толугу менен оңдоодон өткөн. Булардан тышкары 2 айыл өкмөттүн таза суу программасындагы элдин салымын компания өзү каржылаган. Дагы белгилей кетчү жагдай компаниянын жетекчиси Ильяс Толекеевдин согуш ардагерлерине урматы чоң. Мындан улам улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата 2 айыл өкмөтүнүн борборуна мемориалдык эстеликтер орнотулган. Айтылгандардан тышкары компания Көксерек айыл өкмөтүнүн кире беришине арка орноткон. Азыр ал жаңы үйлөнгөндөр менен коноктордун эс алуу жайына айланган. Мындан тышкары компаниянын келиши менен бул айыл аймактын электр энергиясына болгон көйгөйү да толугу менен чечилип, ал тургай түнкү чырактары да коюлган. Көксерек айыл өкмөтүндө да компания тарабынан чакан ишканалар ачылган. Тенге айылындагы арузат тигүү цехи азыр компаниянын буйртмасы менен продукция чыгарса, Кош Болот сервис дыйканчылык кооперативи бозумчактын ашканасына эт, жашылча жана башка айыл чарба азыктарын тапшырып турат. Мындан тышкары компаниянын көмөгү менен жашылча жемиш өстүрүү үчүн күнөскана курулган. То, что касается, конечно, кооперативов, действительно, это была моя идея. Чындыгында кооперативтерди түзүү менин идеям болчу. Тилекке каршы бул сөздөрдү уккандардын көпчүлүгү кимдир бирөөгө милдеттүүдөй кабыл алышты. Бирок мен эч кимге милдеттүү эмес экендигин түшүндүрдүм. Анткени компания бүгүн барда эртең кетип жок болот. Бирок эмне эсте калат? Ошондуктан бардыгын өзүбүз жасашыбыз керек эле. Биз Көкташ жана Көксеректе чоң жыйын кылганда кимдир бирөө буларды тез кабыл алып, бизге ишеништи. Ошентип биринчилерден болуп эт менен камсыз кылуучу дыйкан чарба түзүлдү. Бирок помидор, бадыраң өстүрүүчү күнөскана боюнча иштер 1 жылга жакын жүрбөдү. Компания бул үчүн көп иштерди жасады. Бишкектен карапайым калкка күнөскана куруу боюнча окутууларды жүргүзгөн фирманы таптык. Анан аны жасайбыз деген чечкүндүү жаштар дагы табылды. Ошентип ишкана алгачкы түшүмдү ала баштады. Эң негизгиси аларда тобокелдик жок болчу. Анткени алардын өткөрө турган жери бар эле. Биз Бишкек же башка жактан помидор, бадыраңды алып эмне кылабыз? Андан көрө жергиликтүү калк өстүргөн жашылча жемиштерди алганыбыз жакшы эмеспи? Ошентип бүгүнкү күндө компаниянын ашканасы менен дасторконунда сиздер өзүңүздөр көргөндөй помидор, бадыраң, жашылча, мөмө жемиштер, эт, ар түрдүү вареньялар, ширелер, кургатылган мөмөлөр ошол жердин элинин өстүргөн жер жемиштери. Анан дагы эң негизгиси алар экологиялык жактан таза продукциялар. Самое главное, что они же экологически чистые. Толген тармагындагы күч алган элдин нараазычылыгы сыяктуу көйгөйлөр ошентип бозумчакта толугу менен чечилген. Ага эң биринчиден компаниянын ачыктыгы негиз болгон. Бул багытта эл менен жолугушуулар, тегерек столдор, жеринде барып таанышуулар өтөт. Экскурсияга барып атабыз, чакырып атат, көрөбүз, фабрикаларына киребиз, добыча кылып атат, аларды көрөбүз. Биздин жайытка эч кандай булардын зыяны жок. Сууга да зыяны жок. Биз азыр жергиликтүү эл менен 100% айтсам болот, өз ара тил табыштыкта. Алар менен бизди түшүнөбүз, биз аларды түшүнөбүз дегендей. Биздин принцип бул жерде акыйкаттык жана прозрачность, орусча айтканда. Анткени биз ошо кандай компанияда эмне иштер болуп жатат, кандай иштерди жүргүзүп жатабыз. 1 жылда биз 2 жолу коомдук өткөрөбүз, жазында, күзүндө. Ошону менен катары маалымат борборлору ачылып, айына 2 жолу өздүк гезит да чыгат. Первое, что я сделал, значит, я создал свою газету. Эл менен кызматташууда эң биринчилерден өздүк гезитти чыгардык. Анда саясат жок. Ал жерде өндүрүштө эмне болуп жатат? Жакынкы айылдардагы элдин ичинде эмнелер бар? Бул мындайча айтканда жергиликтүү коом менен биздин кызматкерлердин ортосундагы байланыш болду. Азыр ойлосом, бул туура чечим болгон экен. Андай газета журналдардан
Биздеги болгон кабарларды биз маалыматтарды алып турабыз. Бизден керектүү маалыматтарды биз жөнөтүп турабыз. Сураган нерсесин айтабыз. Казминералс бозумча компаниясынын Көкташ жана Көксерек айыл өкмөттөрүнүн калкын иш менен камсыздап жардам көрсөткөн тараптары эң эле көп. Алардын бардыгына токтолууга биздин да убакыт чектелүү. Бирок мындагы башкы нерсе Кыргызстандын түштүгүндөгү кен иштетүү боюнча ири долбоорлордун бири бозумчак өз ишин гана жылдырбастан аймак элинин жакшы жашап тынышына салым кошуп жаткандыгы кубанычтуу. Ал эми мындай камкордукка ыраазы болгон эки айыл өкмөт эли компаниянын жетекчиси Ильяс Толекеевке ардактуу атуул наамын берген. Компанияга анын жетекчилигине өтө элдин арасында ыраазычылык чоң. Ильяс Валерьевич Толекеевти кимдин үй бүлөсүндө өтө кыйналган абал болсо ага кайрылат. Кимдир бирөө операция болуп калса же болбосо жардамга муктаж болсо дагы жардамды ошол кишиге кат жүзүндө жазышат. Ошондуктан ал кишини айылдын ардактуу атуулу катары кабыл алышкан. Ал кишиге кадимкидей сүйөнүшөт да айылдын эли. Ошондон жардам болот деп. Ал үчүн ушул айылдын элинин атынан Ильяс Валерьевичке чоң рахмат айтып койгум келет.